Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Алгач маанилүү жаңылыктардан айта кетейин. Баткен облусунун Кадамжай районундагы каттуу сел 5 адамдын өмүрүн алды. Кырсык Кадамжай Айдаркен жолунда 28 июнда кечки саат 5-терде болгон. Каттуу селден улам тоодон таштар кулап, жолдо бараткан унаа оодарылып кеткен. Унаанын ичинде 7 адам болсо, 5 адам каза болгон, 1 жаш баланы куткарып калышты. 2013-жылы туулган 1 жаш бала жоголгон баланы издөө иштери уланууда. Мунун баарына жаан себеп болууда. Ал эми жаандуу күндөр кайсы күндөрү жана Борбор Азиянын кайсы аймактарында уланат, аны кененирээк айтып берейин. Кытайдын этникалык кыргыздар жашашкан Ак Суу шаарында күндүзү асман ачык болуп туруп, кечинде жаан жааса, ал эми Үрүмчү шаарында эртеден кечке жаан жаайт. Казакстандын Борбор калаасы Астанада күн ачылып, абанын температурасы 25 градуска жогорулайт. Алмата шаарында болсо жаан чачындар уланууда. Ал эми Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө күн бүркөй баштады. Кечке жуук бул жерде жаан жааса, Ташкентте болсо күн чайыттай ачык болмокчу. Нукус өрөөнүндө асманды булут каптап турат. Ал эми Түркменстанда асман ачык болуп, күн жылып турган мезгил. Дашогус өрөөнүндө жана Ашхабад шаарында абанын температурасы 30 градустан түшпөйт. Тажикстанда болсо жаан-чачындуу күндөр токтоп, күн ачыла баштады. Душанбеде абанын температурасы 33 градуска көтөрүлөт. Ал эми Хорок өрөөнүндө тескерисинче 18 градуска төмөндөйт. Ходжун шаарында болсо термометр көрсөткүчү 35 градусту көрсөтүп турат. Кыргызстанда жаан-чачындуу күндөр токтойт. Эртең жана 1-июнь күнү асман ачык болуп, абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныша алдыңыздар. 11 каналдан кайрадан көрүшкөнчө.